Шаңға бөлөнгөн балаты, бөбөктөр күткөн бул майрам өзгөчө. Кооздук жараткан сыйкырдуу жомуктор, балдар кыялданган белектер дал ушундай жаңы жылдык иш-чараларда кездешет. Бүгүнкү майрамдык маданий иш-чараны болсо Багыш айыл аймагындагы номер 9 Мичурин атындагы мектептин таланттуулары колго алышкан. Жалпы бардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Бүгүнкү күнү Сузак райондогу администрация башчысы Аким Сыздык Назаров Баратбек Жалалович тарабынан өткөрүлүп жаткан балаты майрамына негизинен биз номер 9 Мичурин атындагы жалпы билим берүүчү орто мектептин балдары даярданып келдик. Эң сонун майрамдык маанай тартууладык деп ойлойбуз биздин балдарыбызга. Жана ошондой эле бул майрамга Сузак жана Октябрь балдар чыгармачылыгындагы балдары келип ыр бийлерин тартуулашты. Балаты майрамына келген ар бир баланын маанайы көтөрүңкү. Алар үчүн коюлган жомуктор, кызыктуу оюндар, катылган табышмактар жаркын маанай тартуулай алды. Жаңы жылдык тилектер айтылып, өнөрлүү жеткинчектер таланттарында тартуулашты. Ал эми мында келген катышуучулар болсо, уюштуруучуларга ыраазы. Жакшы маанайда отат, балдарым сүйүнүп отурат жерде. Биринчи жолу атам. Кандай өтүп атат? Жакшы өтүп атат. Бүгүнкү майрам аябай сонун болуп атат. Мага жакты. Биринчи жолу келгениме аябай кубандым. Акимчиге рахмат, чоң рахмат. Бүгүнкү район жетекчисинин балаты майрамына Сузак району боюнча жалпы 150 бала чакырылган. Алардын ичинен мүмкүнчүлүгү чектелгендер, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары жана алдыңкы окуучулар дагы келишкен. Райондун администрациянын резервдик фондунан акча бөлүп, анан айыл өкмөттөр да жардам берип, ушул жылда өтүп турган майрам эми жаңы жылда жакшы ийгиликтерди каалап, ушул Сузак районунда 2025 жылдагы жакшы көп жетишкендиктерге жетишебиз деп ойлойм. Буюрса бардык ушул бизди көрүп аткан көрөрмандарга да бардык жарандарыбызды ушул Сузак район тургундарын жаңы жыл менен куттуктап кетейин. Аяз ата, аяз кыз менен кошо кубанган балдар үчүн атайын камдалган белектер тапшырылып, бөбөктөрдүн маанайлары көтөрүлдү. Белгилей кетсек, мындай майрам жыл сайын уюштурулуп келет. Негизги багыт балдардын жаңы жылдык маанайын көтөрүү болуп саналат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.